Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде студенттик радио обого чыкты. Окуу жайда билим алган алдыңкы студенттер окумуштуулар кеңешинин стипендиясына татыды. Студенттик акыйкатчы аппараты тарабынан бизнес жана менеджмент факультетинин базасында шахмат үйрөтүү ирими ачылды. Улуттук тарбия менен заманбап билим берүүнү айкалыштырган билим лицейине 7 жыл. Окуу жайдагы ушул жана башка маалыматтарды Үмүт Селе студиясынын кызматкерлери жана мен Надира Камчыбек кызы кезеги менен таныштырууну баштайбыз. Саламатсыздарбы? Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде студенттик радио обого чыкты. Радио ЖКФМ аталышында болуп, күн сайын чоң танаписте студенттерге уктурулуп турат. Мында негизинен окуу жайда болуп жаткан жаңылыктар, студенттердин жетишкендиктери жана түрдүү багыттагы рубрикалар даярдалып берилет. Уктурууга материалдарды буга чейин өткөрүлгөн кастингдин негизинде тандалып алынган журналистика адистигинин студенттери даярдайт. Максат студенттердин теория жактан алган билимдерин практика жүзүндө айкалыштыруу. Эске салсак, аталган адистикте жаңы окуу жылынын башталышында диджей Расул Рахманалиев башчылыгында атайын радио ирими ачылган. Бүгүнкү күнгө чейин иримде студенттер радиодо иштөө тартиптерин, материалдарды жасоо жолдорун өздөштүрүшкөн. Улуттук тарбия менен заманбап билим берүүнү айкалыштырган билим лицейине 7 жыл. Ага ылайык лицейде Маракенин алкагында 7 күндүк иш-чара уюштурулуп, ачылуу аземине окуу жай башчысы Кудайберди Кожобеков да катышты. Мында ал билим уясындагы шарттар менен таанышып, жалпы жамааттын ишине ийгилик каалоо менен бирге кызуу куттуктаган. Иш-чаранын жүрүшүндө лицейдин окуучулары тарабынан уюштурулган концерттик программа орун алып, андан соң Билерман Ордо интеллектуалдык оюну өткөрүлгөн. Ошондой эле бир жума аралыгында мугалимдер үчүн тегерек стол, окуу жайдын башка гимназиялары менен акыл таймаштарды жана спорттук мелдештерди өткөрүү да пландалган. Биз 7 жашка толуп отурабыз. Анан өзгөчө өткөрөйлү деген ниетте болдук. Себеби дегенде тоголок даталарда деп айтып калабыз го, 5 жыл, 10 жыл эмес, 7 жашка толгондугун белгилейли дегенбиз. Кыргыздардын көп жашоосундагы көп нерселер 7 деген сан менен байланышкан экен да. Окуу жайда билим алган алдыңкы студенттер окумуштуулар кеңешинин стипендиясына татыды. Тагыраагы ар факультет колледждерден тандалып алынган 22 билим алуучуга атайын акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Ага ула эле факультеттер аралык студенттик шайыр тапкычтар клубунун финалдык беттеши уюштурулуп, бул иш-чарага биздин кабарчы да катышып атайын материал даярдаган. Окумуштуулар стипендиясы эң алдыңкы билим алуучуларга жыл сайын берилип келет. Ага ылайык бул жылы да сыйлык тапшыруу аземине окуу жай башчылыгындагы окутуучулук жамаат да катышты. Окуу жай башчысы Кудайберди Кожобеков өз сөзүндө сыйлык ээлерин куттуктоо менен бирге окуу жаатында мыктылыгын көрсөтө алган студенттерге окуу жай мындан ары да каржылык колдоо көрсөтөрүн белгилеп өттү. Биздин профессордун атуулук стипендиясы бар. Ар бир студентке айына $100 bir жылда $1200 берген стипендиясы берип жүргөн. Ошол токтоп калган болчу. Быйыл ошону кайрадан улантып атат. Буюрса, Норуз айларында биз университет боюнча эң мыкты 10 студентке ошол стипендияны бергенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ал эми стипендия факультеттер арасында тандалып, өздөрүнүн коомдук иштерде активдүүлүгүн көрсөткөн 22 билим алуучуга ыйгарылды. Сыйлык ээлери болсо, бул күндүн өзгөчө маанилүүлүгүн айтып, мындай ийгиликтерге жетүү үчүн көптөгөн аракеттерди жумшаганын жашырышпайт. Бүгүнкү туура аракет, эртеңки жаркын келечек дегендей, бүгүн биз окууда жакшы жетишкендиктин айынан иш-чараларга жакшы катышкандыктан окумуштуулар кеңешинин стипендиясын алып отурган чагыбыз окумуштуулар кеңешине чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мен бул сыйлыкты алуум үчүн көптөгөн бир түйшүктөр тарттым десем жаңылышпайм. Жана өзүмдүн факультетимдеги ага эжелердин эмгеги чоң, аларга таазим, чоң ыраазычылык каалайм. Ош мамлекеттик университетинин окумуштуулар кеңешинин стипендианты болуп турган кезим ушул кезде. Бул биз үчүн өтө чоң мотивация болуп эсептелди. Мындан кийин да мындан чоң ийгиликтерге дагы да жол ачылат деп ишенебиз. Бул саамалык жаштар күнү жана студенттердин эл аралык күнүнүн алкагында университеттин жаштар комитети тарабынан уюштурулуп өткөрүлгөн. Бүгүнкү иш-чара Ош мамлекеттик университетинин окумуштуулар кеңеши тарабынан берилүүчү стипендиялар
бардық факультеттерден ең алдыңғы мадани, спорттық, оқу жағынан ең мықты студенттерге оқушылар кеңесінің тарауынан стипендиялар берілді. Ага улайлы факультеттер аралык студенттик шайыр тапкычтар клубунун финалдык беттеши орун алды. Максаты студенттердин өз оюн айтып жеткирүү, эл алдында сүйлөө шеберчилигин жогорулатуу болгон. Ал эми таймаштын жыйынтыгында кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин не болду командасы биринчиликте камсыз кылып 12 000 сом акчалай сыйлык жана кубок менен сыйланышты. Калган орундарга акчалай сыйлыктар жана дипломдор ыйгарылды. Нурайым Жеңиш кызы, Надира Камчыбек кызы, Дөөлөтбек Бабаназар уулу, Ошмо жаңылыктары. Университеттин студенттик акыйкатчы аппараты тарабынан бизнес жана менеджмент факультетинин базасында шахмат үйрөтүү ирими ачылды. Самалыкка окуу жайдын профсоюз уюмунун төрагасы Абдыжапар Акулов, бизнес жана менеджмент факультетинин деканы Мирлан Убайдуллаев, шахмат күйөрмандары болгон агай эжекелер жана студенттер катышкан. Ийримди ачуудагы максат интеллектуалдык оюн болуп саналган шахматты студенттер арасында кеңири жайылтуу. Ошондой эле спорттун бул түрүнө кызыккан жаштардын башын бириктирүү менен аларды ар түрдүү мелдештерге даярдоо. Буга байланыштуу ийримдин ачылышын колдоп, университеттин профсоюз уюму тарабынан 10 шахмат доскасы белекке берилген. Кошумчалай кетсек, учурда окуу жайда спорттун бир нече түрлөрү боюнча ийримдер иштеп келет. Кыз келиндер арасындагы волейбол оюну боюнча мелдеш окуу жайда өткөрүлдү. Ага түштүк аймагындагы жогорку окуу жайлардан 10 команда катышып, биринчилик үчүн таймашышкан. Бул мелдеш 2020-жылы болуп өтүүчү универсиаданын жана университеттин 80 жылдык мааракесинин алкагында уюштурулган. Жыйынтыгында Ошмунун командасы 1-чи орунду, Ош гуманитардык педагогикалык институту 2-чи орунду, Кыргыз-Өзбек университети 3-чү орунду, ал эми 4-чү орунду Жалал-Абад мамлекеттик университетинин командасы багындырган. Жеңүүчүлөргө Ошмунун ардак грамотасы, акчалай сыйлыктар жана кубоктор тапшырылган. Иш-чаранын негизги максаты университеттер арасындагы достук мамилени чыңдоо жана тажрыйба алмашуу. Ал эми кийинки оюнду өткөрүү кезеги Ош гуманитардык педагогикалык институтуна берилди. Эл аралык деңгээлдеги Web of Science Scopus системасында университетте эмгектенген окутуучулардын 15 илимий макаласы жарыкка чыкты. Бул тууралуу илим күнүнө арналып өткөн жыйында белгилүү болуп, макалалардын авторлорунун ар бирине 10 000 сомдон акчалай сыйлыктар ыйгарылган. Ошондой эле иш-чарада илимий багыт боюнча жасалып жаткан иштер, алдыга коюлган пландар боюнча маалыматтар берилген. Кененирээк материалдын жүрүшүндө. Илим күнүнө арналган жыйын бул жылы да өткөрүлүп, аталган жаата жетишкендиктери үчүн окумуштуу илимпоздор сыйланды. Тагыраагы жыл башында жарыяланган мыкты монография, мыкты окуу куралы жана мыкты окуу усулдук колдонмо конкурстарынын жыйынтыгы чыгарылды. Ошондой эле конкурстун негизинде түшкөн 100дөн ашуун китептин арасынан эң жакшы 30 китеп тандалып алынып, авторлорго диплом жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Андан сырткары билим берүү жана илим министрлигинин, жергиликтүү бийликтердин 12 ардак грамоталары, ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин дагы 7 ардак грамотасы биздин алдыңкы окумуштууларыбызга ыйгарылды. Мыкты окуу куралы конкурсунда комбинаториканын элементтери жана математика боюнча адаптациялык курс китептери мыкты деп табылган Илимпоз Кадырберди Байгазиевдин айтуусунда көп жылдар социалдык, гуманитардык дисциплиналар орус тилинде өтүлүп келген. Бирок адистикти терең өздөштүрүү үчүн кыргыз тилиндеги адабияттардын болуусу зарыл. Ошондуктан окуу жай тарабынан маселеге көңүл бурулуп, илимий изилдөөлөр жүрүп жатканы жакшы жетишкендик дейт. Илимге, ошондой эле окуу куралдарын жазууга студенттерибиз кыргызча өздөрүнүн адистиктерин терең өздөштүрүшү үчүн камкордук көрүүлөрүнө биз бүгүнкү салтанаттан дагы ректордун сөзүнөн күбө болдук. Иш-чарада жылдагыдан өзгөчөлөнүп, Web of Science Scopus маалымат базасына жарыяланган илимий макалалардын авторлоруна да акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Алсак, Scopus макаланын сапатына талаптуу катуу койгон ири көлөмдөгү эл аралык маалымат базасы. Ал эми мында жарыяланган макалалардын саны билим берүү мекемелеринин рейтингин баалоодо колдонулат. Ошондуктан мындан ары да Web of Science Scopus жана башка системаларда жарык көргөн илимий макалалардын авторлоруна колдоо көрсөтүү пландалууда. Жалпы эле ошол биздин окутуучулар ошондой эл аралык деңгээлде мындай бир кабыл алынган, бааланган журналдарга чыккан макалалары үчүн
окутуучуларыбыздын потенциалы көтөрүлүп, жалпы ошол окуткан адистиктин рейтингин көтөргөнгө, жалпы эле университеттин рейтингин көтөргөнгө өбөлгө түзө турган илимий жетишкендиктерди, илимий макалаларды биз баалай баштайбыз. Ар бир өлкөнүн өнүгүүсүндө илим тармагынын таасири чоң болгондуктан бул жаатка өзгөчө көңүл буруу зарылчылыгы пайда болгон. Буга байланыштуу өлкөдө 2002 жылдан бери 10 ноябрь илим күнү катары белгиленип келет. Наргиза Нарбай кызы, Ажимурат Калыкбердиев, Ошму жаңылыктары. Салтка айланган Америка жумалыгы бул жолу кайрымдуулукка багытталган иш-чара менен башталды. Тагыраагы дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин окутуучулары, студенттери өздөрү даярдаган түрдүү шириндиктерди университеттин башкы имаратында сатыкка коюшту. Түшкөн каражатты майыптар күнүнө карата ооруканаларда жаткан балдарга иштетүүнү пландашкан. Демилге окутуучулар тарабынан колдоого алынып, Самалыкка ректор Кудайберди Кожобеков баштаган ректорат курамы, структура жетекчилери, окутуучулар жана студенттер жигердүү катышышты. Жумалык жыл сайын аталган факультет тарабынан студенттерге Американын маданияты менен кенен тааныштыруу максатында өткөрүлүп келет. Ошондой эле иш-чарада Америка маданиятын чагылдырган көргөзмө коюлуп, студенттер тарабынан англис тилинде сахналык көрүнүштөр уюштурулду. Аталган жумалыктын негизинде бир жума аралыгында студенттер Америкага гранттык негизде окууга тапшыруу жолдору боюнча кенен маалымат алышат. Ошондой эле Ош шаарындагы волонтерлор менен жолугушууларды өткөрүү да каралган. Жол эле өзүбүздүн факультетибизде өткөрчү элек, бирок былтыртан баштап биз башка факультеттер дагы көрсүн, башка факультеттин студенттерин дагы тааныштырайлы деп ушул башкы корпусубузда өткөрүп жатабыз. Бул жумалыкка каалоочулар келсе болот. Котормочу журналист, коомдук ишмер Сулайман Кайыпов кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде студенттер окутуучулар менен жолугуп баарлашты. Жолугушуунун жүрүшүндө студенттер агайдын жарыяланган макалалары, китептери менен таанышкан. Ошондой эле Сулайман Кайыпов билим алуучулардын кызыккан суроолоруна жооп берип, өзүнүн иш тажрыйбасы менен бөлүшкөн. Иш-чаранын максаты илимге кызыккан жаштарга багыт берүү жана студенттерди бул чөйрөгө тартуу. Белгилей кетсек, Сулайман Кайыповду котормочу журналист эле эмес, фольклорчу, этнограф, тарых илимдеринин доктору, ошондой эле Сократ атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты, Европа ректорлор клубунун мүчөсү катары таанысак болот. Ал эми окуу жайда бул багыттагы иш-чаралар тынымсыз улантылмакчы. Үмүт Теле студиясындагы жаңылыктар маалымат программасы соңуна чыкты. Сиздер менен Надира Камчыбек кызы болдум. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө. Сиз да студент болгон чыгарсыз, а балким ушул тапта студенттик күндөрдү башыңыздан өткөрүп жатасыз. Эгерде сиз да студент статусуна ээ болсоңуз, анда сиздин жашооңузда чоң буручтар болуп жатат. Тагыраагы билим алуу, жаңы достордун пайда болуусу жана келечектеги кесибиңизге карай алгачкы кадамдардын ташталышы. Демек, сиздин дал ушул студенттик кураңыз сиздин келечегиңизге түздөн-түз тиешеси бар. Студент аталган соң сиздин ар бир мүнөтүңүз баалуу, аны текке кетирбөө, сизден жана сиздин чөйрөңүзгө байланыштуу. Мына ошондуктанбы студенттик жатаканада жашоо менен сизди чоң турмушка тарбиялайт жана убактыңыз текке кетпейт. Андыктан бүгүнкү биздин сапарыбыз Ошмунун жатаканаларында.
Окуу жайда жалпы 10 жатакана болуп, алар университеттин базасындагы социалдык объект болуп саналат. Жатаканага алыскы райондордон келген жана жатаканага муктаж университеттин күндүзгү, кечки бөлүмдөрүндө билим алып жаткан студенттер 1 жылдык келишимдин негизинде жашай алат. Мында электр жарыгы, газ, суу, жылуулук системаларынын өз убагында берилип туруусу жана үзгүлтүксүз иштөөсү университет тарабынан көзөмөлдөнөт. Кандайдыр бир даталуу күндөрдө иш-чаралар сөзсүз түрдө өтөт. Студенттер үчүн кызыктуу дискотекалар, акыл ордо, билерман ордо, ушул сыяктуу иш-чаралар өтүп турат. Биздин квартирада жашаган студенттерге караганда, жатаканада жашаган студенттер аябай бири-бири менен ынтымактуу, бири-бири менен мамиле кылганды аябай жакшы билишет. Буга чейин жатаканага жайгашуу бир нече убарагерчиликти талап кылса, эми анын баары артта калды. Анткени 2 жылдан бери Ошмуда жатаканага жайгашуу электрондук ыкмада жүргүзүлүп, студенттер бир топ түйшүктөн арылышкан. Ошондой эле жатаканалардын кирүүчү жана чыгуучу эшиктерине атайын турникеттер орнотулуп, билим алуучулар картанын негизинде кирип чыга алышат. Ошмунун жатаканаларында студенттердин коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулган. Мунун далили катары жатаканаларда жайгаштырылып жаткан видео байкоолорду айтууга болот. Бул коопсуздук камераларынын коюлушу иш алып барууда да бир топ жеңилдетип, ар кандай көңүлсүз окуялардын алдын алат. Жылуу, жумшак, таза бул Ошмунун бардык жатаканаларындагы бөлмөлөргө тиешелүү деп айтсак болот. Анткени бүгүнкү күндө Ошмунун бардык жатаканаларында мына ушундай шкафтар, керебеттер, стол, стулдар, андан сырткары төшөк, жууркандар берилген. Жатаканада ошол матрастар жаңыланды, ошол эле умальниктер, шкафтар, кербеттер баары жаңыланды, ошол эле эс алуу жайлары жаңыланды. Акырында ошол студенттерге бекер Wi-Fi орнотулду. Бул жер студенттердин эс алуучу жайы. Бир күн кечки окуу менен алек болгон соң мээлерин сергетүү үчүн ушул бөлмөгө келишет. Бул жерде көрүп турганыңыздардай эле телевизор көрүп, шахмат ойноп, бири-бири менен баарлашуу аркылуу эс алышат. Ошондой эле жатаканадагы билим алуучулар бош убактысында түрдүү китептер менен толукталган окуу канасынан кеңири пайдалана алышат. Мындан сырткары тез жардам клубу ар жума сайын студенттердин ден соолугун текшерип, аларга консультация беришет. Кыз өнөрү клубунда болсо кол өнөрчүлүккө тиешелүү тигүү, бычууну өздөштүрүшөт. Айылдагы апалардын көбүнесе баласынын курсагы жөнүндө ойлоно берчү жагы бар эмеспи? Урматтуу ата-энелер, сиздер бул жөнүндө ойлонбосоңуздар да болот. Анткени Ошмунун бардык жатаканаларындагы ашканаларында бул үчүн атайын шарттар каралган. Алсак, нан бышыруучу печтер, тамак бышырууга газ плиталар орун алган. Жатакана жашоочулары сергек жашоо образында кандайча деп таң калып жаткандырсыз. Анткени жатаканада спорт менен алектенүү үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр каралган. Футбол, баскетбол, теннис аянтчалары жана машыгуу залдар бар.
Бул жерде студенттер спорттун ар кандай түрлөрү менен алектенип, өз денсаулыктарына кам көрүшөт. Чет өлкөдөн окуу үчүн же иш сапар менен келген окутуучулар, студенттер үчүн атайын конок бөлмөлөр бар. Белгилей кетсек, мында бардык шарттар түзүлүп, бүгүнкү күндө келген коноктор жана ошондой эле ички сырткы мобилдүүлүк боюнча келген студенттер да жатакана менен камсыз болууда. Сырттан келген билим алуучулар жатаканада жашоо бир топ ыңгайлуу экендигин, бул жактан жаңы досторду тапканын айтышат. Мурун мен Нар мамлекеттик университетинде окуп жүргөндө үйдө окучумун. Бул жакка келип мен жатаканада жашап жатам. Биринчи жолу жатаканага жашадым. Бул жакка келгенде жатаканада аябай жакшы кабыл алышты. Комендантыбыз баш болуп, сый мамиле менен, жакшы мамиле менен тузулашты жана анда жашаган студенттер сыйлыктыгы, меймандостугу менен айырмаланып, мени абдан жакшы кабыл алгандыгы мени сүйүндүрдү. Балдар менен таанышып, достошуп дегендей булардан аябай мындай жакшы, маанилүү, мындай пайдалуу жактарын алып, булардан жакшы мындай окуу жагынан да, сабак жагынан да көмөктөшүп дегендей булар неме кылдылар, жакшы окуп дегендей булар менен жакшы достошуп эме кылдык. Жатакананын да шарты аябай жакшы. Жатакананын шартыга байланыштуу биз ошол ошмолго ошондой мындай жакшы бага беребиз да. Анткени ушул шарттарды түзүп, ушунчалык студенттерге ушунчалык жакшы усулий нерселерди мындай түзөп бергенге. Мында сырткары жатаканада тартипти орнотуу жана иш-чараларды уюштуруу максатында өзүн-өзү башкаруу структурасы да түзүлгөн. Алар жатаканалар арасында конкурстарды, талкууларды, маданий, массалык жана спорттук иш-чараларды мезгил-мезгили менен уюштуруп турушат. Студент болуу бактысына ээ болгон ар бир жаран студенттик күндөрүнүн чыныгы даамын сезүү үчүн убактысынын кандайдыр бир бөлүгүн студенттик жатаканада өткөрүүсү зарыл. Андыктан сиздер дагы келип биздин катарга кошулуңуздар, кызыктуу күндөрдү чок өткөрөлү. Күлкүгө бай, сүйүүгө бай, шаңга бай, кандай сонун студенттик күндөр ай. Бул болгону жатакананын бир күндүгүн гана чагылдырып бергенге аракет жасадык. Чумга саякат берүүсү болду. Биздин келерки саякаттарыбызда көрүшкөнчө. Жатаканада жашоо керек.